Скрины переписки моей Салтаната от 15 июля. Там как раз тот факт, что, как я говорил, что она вот ломилась в дверь, залезла в окно, она там коротко упоминает. От 17 июля 2023 года. Казакстанда аялын мыкаачылык менен өлтүрүүгө айыпталып кармалган экс-министр Кубандык Бишимбаевдин соту түз эфирде көрсөтүлүп, миллиондогон адамдар күбө болууда. Мындай сот жарыянын түз эфирде талкуулоо Казакстанда биринчи жолу болуп жатат. Ага себеп экс-министрдин мындай жорукка барышы. Сот отуруму көпчүлүктүн көңүлүн буруп, талкуу чордунунда калды. Так, 2 пропущенных видеозвонка. Потом, я сейчас взломаю дом, возьми трубку. Эми Кыргызстанда да дал ушундай ыкмада сот отурумдарын түз эфирде өткөрүү сунушталууда. Мыйзам долбоорун Юстиция министрлиги иштеп чыгып, коомдук талкууга чыгарды. Анда сот жыйналыштарына катышкан жактардын өтүнүчү менен гана сот отурумун теле, радио же интернет аркылуу түз эфирде көрсөтүүгө уруксат берүү жазылган. Негизи эле өлкөдө соттук териштирүүлөрдү жүргүзүүдө мындай болгон сот залдарына аудио жана видео жазуулар орнотулган. Бул аудио жана видео жазуулар соттук ачык айкындуулукту жана далилдердин жетиштүүлүгүн камсыздайт. Анткени мындагы сот процессинде болгон бардык процесстер толугу менен дискке сакталып калат. Мындай аудио жана видео жазмалар соттогу айтылган көрсөтмөлөрдү ырасташ үчүн коюлган. Мында процесстин бардыгы үнү менен сакталып, айтылган дооматтарга далил үчүн колдонулат. Мындай ыкма кылмыш кодекстериндеги иштерди кароодо гана. Азырынча аларды түз эфирге кошууга техникалык талап жооп бербесин айтышат. Албетте, биздин сот өзүнүн процессуалдык кодекстин талаптарына ылайык аудио видео жазма түрү колдонгондон тышкары, эгерде тараптардын бир өтүнүчү менен массалык маалымат каражаттарынын катышуу менен сот отурумду алып берүү турган бул тараптардын макулдугу менен, алардын үнүн угуу менен анан кийин жол берилет да буга. Бул жерде албетте тараптардын айтылган дооматтары, далилдери бүт ушул жерге жазылгандан кийин кайра башка инстанцияга баргандан кийин бир тарап жок мен андай айткан эмесмин, андай болгон эмес дегенге бул жол бербейт да. Ошон үчүн бүттүгү айткан сөздөрү жана кыймыл-аракеттин бардыгы бул дистерге түшүрүлөт. Бул убакка чейин мисалы мынакей кылмыш жаза процессуалдык кодекстин талаптарына ылайык жарандык жана административдик иштер боюнча аудио видео жазма түрү колдонбойт. Анткени менен өлкөдө сот жарыяндары көпчүлүк учурда жабык түрдө каралат. Ага мыйзам жол берет. Мисалга 14 жашка толо элек балдардын зордуктоо кылмыш иштери жабык түрдө каралат. Террористтик кылмыш иштер мамлекеттик сырдагы сот отурумдары дагы бар. Жазууну ишке ашырганга эч ким тоскоолдук боло албайт. Себеби сот бул ачык түрдө коомчулукка белгилүү жагдай болуш керек деп көрсөтүлөт. Бүгүн деле бар, Бул жогорудагы айтылып аткан маселелердин көпчүлүгү мына бүгүнкү күндө бар. Сот ачык өтөт. Эгерде ошол жерде соттук отурумда адвокат тарабынан же тараптар тарабынан сотко өтүнүч келтирилсе, сот ошол нерсени канааттандырса, ал видео фиксация болот. Ал эми аудио фиксацияны ал жерде өтүнүч келтириштин кереги жок. Бул жерде өз алдынча жаздырганга толук түрдө укуктуу. Эми бул демилге онлайн форматында көрсөтүлөт деп атат. Баягы Кыргызстан боюнча ким кааласа да кирип көрөт деп. Бирок экинчи жагында алып караш керек. Ал жерде жагдайлар бар да. Жана мен жогоруда эсептеп өткөндөй, адамдын укуктук ар-намысына беделине шек келтирип кала турган маалыматтарды жабык түрүндө өтүп калышы мүмкүн. Мамлекеттик сыр катылгандарды жабык түрүндө өтүп калыш керек. Терроризм акты боло турган нерселер булар жабык түрүндө өтүп турган процесстер. Сот процессагында болууга сөзсүз керек. Себеби мисалы зордуктоо боюнча алайлы. Зордуктоо боюнча кыз болот ал жерде, кыздын ата-энеси болот, тууган уругу болот сот залында. Аны эмне үчүн жашырбай, ачык айкын кантип көрсөтөсүң кыргыз элине? Мүмкүн эмес да. Анда өзүнүн жашырундуругу бар. Конечно, ошондой жактары бар да. Анан эми аны элге даршан кылып, мындай алып туруп, объявление берип, чоң кичинекей ишти чоңойтуп Кыргызстанга көрсөтүштүн кереги жок. Белгилей кетсек, буга чейин жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков Кыргызстанда соттор толук көз карандысыз боло электигин айткан. Ал сот реформасын аягына чыгаруу үчүн соттордун айлыгын көбөйтүү, сотторду которуштуруу иштери жүрүп жатканын, бул ишти аягына чыгаруу бир гана сот системасына көз каранды эместигин кошумчалаган. Алмагүл Эркебайкызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.